Киргизиядагы номер 1 үйдү көрүп атасызбы? Эми жакын келебиз, достор. Бул жерде колумда турган торт, бул 10К деп турат, достор. Биз өзүңүздөр жакшы билгендей Кастро Инвест деп недвижимость агентство ачканбыз. Кыргыз недвижимость менен биргеликте Кыргызстанда премиум ушундай сонун үйлөрдү сатып жатабыз. Анан бизде бир жума аралыгында 10 000ге жакын подписчик чогулду. Ар бир подписчикке, ар бир комментарий калтыргандарга терең ыраазычылык билдиребиз. Анан ушул Киргизия бирдеги ушундай сонун двухэтажный, экотаж особняк үй сатылып атыптыр, достор. Бул жагы жана эме жол чырактар бар го, жаңы ачылганчы резиденциянын жолуна жапжакын, Роялдын үйлөр бүт ушул жакта го. Ошол жакта эле үй экен да, достор. Анан экөөнү бирдей майрамдап атам. Бул үй да сатылып атыптыр, анан биз да 10К болдук. Эми бул агентствону ачканыбыздын себеби сиздерге мындай сонун, достойный, ар бир кыргыз байысын премиум класста үйлөрдө жашасын деген ниетте ушул компанияны ачканбыз. Кыргыз недвижимость Кастро Инвест сиздер үчүн кызматта. Анда үйлөп коюн, дагы подписчик күтөбүз сиздерден. Барыңыздарга чоң рахмат, урматтуу достор. Анда ушундай шикарный белоснежный үйдүн обзорун баштайын. Бунун ичи 250 квадрат метр, достор. Киргенде эле мына сол жагына кайрылганда атайын ушундай сол жагында холл бар экен. Холдун кенендиги диванчиктер, кондиционердин туура коюлган, люстра туура коюлган, телевизор стенага илинет. Жана могул жерде атмосфера да өзгөчө, адамга мындай кандай десем, дем берет экен да. Стены браларын турган, ойлонгонуңа жакшы экен, мотивация алат экенсиң дегендей. Бул жерге түз киргенде эле, эми азыр хозяиндер көчүп атат да, туура түшүнөбүз, азыр полный кете элек. Бул жак детская комнатасы. Детская комнатадан чыкканда эле, достор, бул жакта бул жакта кухнясы. Кухнянын кенендигин караңыздарчы. Кээде туруп бияка отургуң келбесе, бул жерге отуруп тамак ичип коет экенсиң. Бул жакта вычканын кенендиги, могул жакта газ плитканын чоңдугун карасаңыз, мен мондай көп газ плиткалар көрө бербейм да, бул жерде отуруп. Бул жагында летний террасасы бар. Бу жерде чыгып, ушундай күн салкындап калганда эшиктен дагы тамак ичсеңиздер болот. Эми өзүңүздөрдүн көзүңүздөргө көрүнүп атса керек, ремонт очень дорого сделано. Бул жердин фишкасы, достор. Даярсыздар көргөнгө? Фишкасын даярсыздар көргөнгө? Мына сага биякта ачканда топкасы, достор, газовое отопление бардыгы бул жерде аккуратно, грамотно жасалган. Жана бул жагына болсо сыртка чыгып кете турган, сырттан да кире турган өзүнүн ходу бар экен да. Биз болсо экинчи этажга чыгалы. Бирок бул жер аябай секрет экен, секрет анан. Необычно, да, такой. Все. Кухня гарнитурлар кымбат алынганы көрүнүп турат. Бул комнатасына киргенде, достор, бул комнатасы дагы санузелдин кенендигин караңыздарчы. Джакузиянын, раковина, сантехникалар, смесителдер бардыгы дорого кымбат коюлган, жана ичинин кенендиги аябай сонун экен да. Бул жерге дагы эме шкаф кылып, монун астына дагы бирдекелериңиздерди коюп койсоңуздар болот. Бул үйдүн жакшы жери экинчи этажга чыгып атканда мондай лестницанын алдында подсветкалар күйүп турат экен да. Экинчи этажга чыкканда эле экинчи этаждын холу да аябай кенен коюлган, жана мага жаккан нерсеси отопление дагы аябай грамотно коюлган да. Дагы бир жаккан жери могул витти караңыздарчы. Ушул үйдө жашасаңыздар, халат кийип алып, могул вит менен сүрөткө түшүп, кофе ичип, мындай сонун место экен да бул жер дагычы. Биз сол жагынан баштайлы, достор. Сол жагына киргенде эле бул гостевая спальня, спальнянын жакшы жери. Кенен жана аябай уютно жасалыптыр да. Балким это детская комната деле кылып койсо болот экен. Көрөк детский комната жашашат экен. Достор, тети мындай этаж үйлөр, анан тети чырактарды көрүп атасыздар да. Ошондо бул жа президент өткөн жана чырак жолдун эле боюндагы жер элестетиңиз. Эми Киргизия это самый дорогой райондордун бири го. Биз кайрадан бул жака кетебиз. Бул жака кеткенде бул это мастер спальня, родительская мастер спальня деп койсок болот. Бул жерде турган шкафтардагы мебелдердин коюлгандагы абдан сонун, жана албетте чоо плюс мастер спальнянын өзүнүн ушундай санузели бар да, достор. Люстралар аябай жакшы тандалыптыр. Бул үй эми ушул видеону көрүп аткандар мага буйрусун деп комментарий калтырабызчы, достор. Бардыгы жакшы ниет. Эгерде ким жакшы ниет кылса, ошол тилегинин жарымы аткарылат экен да. Ниет кылыңыз мага буйрусун деп. Мына бул дагы детская, мужская комната десек болот.
Буну келип өзүңүздөр каалашынча мебелдерди да кое алсаңыздар болот экен. Комната кенен экен. Жана биз чыгып эле вроде мол 250 квадрат метр да, но айлана келсең как будто 500 квадрат метрди айлангандай эле да. Бул жагы да атайын сонун бир эс ала турган мужской комнатабы же гостевойбу ушул ар кандай өзүңүздөр билип бөлүп койсоңуздар болот да. Ал эми экинчи этаждын общий ушундай санузелі бар екен достар. Ой, өчүрүп койдум мына. Душ бушу кенендиги, душтарда аябай кафелдерде дорого кылынган. Жана ошондой эле бул жакта дагы мону балким детская кылып койсоңуздар болот. Могу детский комната экен да, мисалычы. Ушундай шикарный Киргизиядагы жапжаң ремонттоо үй срочный баага сатылып жатат достор. Ушул үйдү алыш үчүн колдон келишинче аракет кылыңыздар, анткени бул перспективдүү район жана бул жакта тынч, бардыгы таза. Бул жак ынтымак паркка басып барсаңыздар болот. Бул жакта кечинде ондон кийин чырактар жака гүлайт этсеңиздер болот. Өзү негизи мен үй алсам ушул райондон алмакмын да. Азыр бул үйдүн баасы срочный ценага коюлгандыктан $505,000 сатылып жатат. Ошондуктан мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай алып калганга аракет кылабыз. Алсаңыздар биз куттуктап келет элек да, ушул сиздердин үйүңүздөрдөн чай ичет элек да. Эгерде бул видеону ким көрүп аткан болсо, жакынына жиберип койсун ушундай үй буйрусун да. Просто альхамдулиллах. Өтө сонун үй экен. Дагы жакшы жери достор, сыртында очок каналы бар. Машина парковкалары да кенен, жердин территориясы дагы зеленыйга дагы, жашылдандырууга да кенен жерлери бар экен. Өз көзүңүздөр менен көрүп тургандай абдан сонун.